Саламатсыңарбы балдар? Силерге бүгүн жагымдуу маанай каалаймын. 23 сентябрь мамлекеттик тил күнүнө карата тарбиялык ачык сабак. Сабактын темасы кыргыз тилим, көнөрбөс, өчпөс тилим. Сабактын максаттары эне тили күнүнүн белгиленип калышы тарыхы жөнүндө маалымат алышат. Мекен алдындагы алардын жоопкерчилиги артат. Атуулдук сезимдери ойгонот. Эне тилин сүйүүгө, сактоого умтулушат. Мекенчил патриоттулукка тарбияланышат. Элибизди эл кылып, улут катары таанытып келе жаткан улуу белгибиз бул эне тилибиз кыргыз тили. Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Кыргыз СССРинин Жогорку Совети тарабынан 1989-жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бүгүн 23 сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан туура 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989-жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Андыктан бардык мекендештеримди бүгүнкү улуу майрамы менен чын дилден куттуктап кетмекчимин. Ооба, улуу майрам деп айтууга толук негиз бар. Анткени ар бир улуттун өзүнүн ыйык өзгөчөлүктөрү болот. Алардын эң башкысы бул тил. Демек, тилибизди көздүн карегиндей сактап, уланбайытып, өнүктүрүп өстүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулуң да, кызың дагы жоголот бил, деп кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев кан какшаса, дагы бир таланттуу акын Эркалы Өскөналы агайыбыз жок, жоголбойт. Эне тилим өлбөсүн, жамандыгын эки көзүм көрбөсүн. Жакшылыгын гана арнап элиме, жаратканым андай күндү бербесин, деп жаратканга жалынып, жалбарып отурат. Ооба, канча тил билсең, ошончо кишисиң, деген накыл кеп бар. Бул сөздө калет жок. Эң таамай, туура айтылган сөз. Колдон келсе 10 тил билгенге не жетсин. Бирок ошол 10 тилди билип туруп, өзүңдүн эне тилиңди билбесең, мындан өткөн кордук, мындан өткөн уят иш жок болсо керек. Андыктан башка тилди да үйрөнөлү, бирок эң башкысы эне тилибизди унутпайлы. 31 жыл ичинде мамлекеттик тилибиз канчалык өнүгүп өстү, кандай ийгиликтерге жетишти. Анын баарын атайын адистер иликтеп, өз баасын беришер. Жеке менин баамда, Кудайга шүгүр, дээрлик аракеттер болууда. Турдукожоевдун калемине таандык кыргыз тили. Сен барда, кыргызым бар эне тилим, ала тоо, ак калпагың, эле чегиң, боз үйүң, комуз күүсү чоор үнү, жаңыртат үмүт коштоп келечегин. Тил улуу, адамзатка ыйгарылган, тилин сүй, токтогулдун жерин ченин. Улутумдун белгиси эне тилим, урматы сен, атамдын, энекемдин. Силер кыргыз, мен кыргыз, ошол үчүн тартуулаган тил аттуу кереметин. Кыргыз тили
жашасын кылым кезип, куттуу болсун эркиндик эгемениң. Эне тилим ар бир кайрык сөзүмдө душмандык даны келет сезимге. Тилим укам ийкем жана обонду уюп турат тумар болуп эсимде. Жомоктогу Шырдакбектин жоргосу, жол жоболу мукамы көп өзүндө. Тилди сакта, тилиңди сүй жаш чакта, тилиң менен сыймык болор мактансаң. Кан манастын тилин сүйсөң жарашат, окуп билип кадырласаң бар калсаң. Эл жериңдин сен чыныгы атуулуу, эне тил деп, мекеним деп даңктансаң. Адамдын эне тили анын жан тамыры дегендей, жан дүйнөсү, ой тизмектерин эне тилибиз аркылуу билдирип жүрөлү. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп айткандай, эне тилибиз кыргыз тили нечендеген кылымдар бою жашап келген, жашап жатат жана да жашай бермекчи. Накыл кептер. Тил тагдыры, эл тагдыры. Элсиз тил болбойт, эне тилсиз эл болбойт. Ооздун көркү тил, тилдин көркү сөз. Эне тилим, унутпайбыз, эне тилди сыйлайбыз. Эргүү менен кыргызчалап ырдайбыз. Эне тилим, эмгек кылам сен үчүн, билим алып сени менен жашайбыз. Эмесе кыргыз тили деген сөзгө сиңквейн түзөбүз. Кыргыз тили жагымдуу, уккулуктуу, даңкталат, унутулбайт, баркталат. Адамдын эне тили анын жан тамыры. Мамлекеттик тил. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм дүйнө, дастан тил. Кыргыз тили бабам манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тилди эчен акын ырдады, эргип көпкө ырларынын ыргагы. Эне тилди эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Достор, келгиле, туура сүйлөйбүз. Тапшырма. Тил тагдыры, эл тагдыры деген темага дилбаян жазуу. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.